Саламатсыздарбы? Кыргыз тилинде кыргыздар тууралуу кыргыздарсыз. Бүгүн оюрдоонун темасы мына ушундай кызыктуу темага арналат. Эмне себептен чет өлкөлүктөр айрым кыргыздарга караганда кыргыз тилин батыраак үйрөнүшөт? Биз ушул теманы талкуулайбыз. Азыр сюжетти көрсөк. Адамдар Кыргызстанда абдан мейманбыз. Джон Стрейхен Америка Кошмо Штатынын жараны. Кыргызстанга келгенине май айында туура 3 жылдын жүзү болот. Бул жыл аралыгында Джон кыргыз тилин үйрөнүп гана тим болбостон, кыргыздын каада салтын, үрп адатын дагы эң сонун өздөштүрүүгө жетишкен. Кыргыз элине мерекелик элдер тууралуу түшүнүк берилет. Мисалы, менин айылымда бейсбол ойнойм, балдар менен мерекелик ырлар үйрөтөм. Чынында мен бүгүн клубда эки мерекелик ыр гитара четтеп берем. Учурда Джон Стрейхен өлкөбүздөгү Тынчтык корпусунун ыктыярчысы катары Талас облусундагы мектептердин биринде англис тилинен сабак берет. Ал даярдаган окуучулардын айрымдары бүгүнкү күндө чет тили боюнча республикалык деңгээлдеги сынактарга катышып, жемиштүү орундарды ээлеп келүүдө. Джон бизге бир гана китептерден же болбосо ар кандай тренингтерден гана үйрөтпөстөн, бизге ошол ыр аркылуу дагы англис тилин жеткирүүгө аракет кылып жатат. Джондун жардамы менен Кудай буйрса ошол областтан 2-орунга илинип, республикага, шаарга барганы жатабыз. Бир гана биздин салтыбызды бардыгын сыйлап, ошол өзүнүн дагы билген нерсесин эч аябай үйрөтүп жатканына чоң рахмат Джон. Албетте ар бир кыргыз жараны чет тилдерин үйрөнүп, аны билгенибиз дурус. Бирок ошол эле учурда кыргыз тилибизге болгон сүйүүбүздү дагы унутта калтырбастан, аны мындан ары дагы өнүктүрүп өстүрүүгө ар бирибиз салымыбызды кошсок деген улуу тилек. Ал эми Джон сыяктуу кыргыз тилине кызыгуусу артып, кыргызча сүйлөгөн чет элдик жарандардын көбөйүп бараткандыгы, бул кыргыз тилинин нукура, таза жана так тилдердин бири экендигин даңазалап турат эмеспи? Айзада рахмат. Люк, мен сизге биринчи кайрылсам да, Люк Вилсон америкалык Тынчтык корпусунда иштейт, ыктыярчы, волонтер. Өз окуяңызды айтып кетсеңиз, сиз кантип кыргыз тилин үйрөнүп калдыңыз? Бир нерсе айтсам болобу? Мен бир кишиге салам айтсам болобу? Кайсы тилде? Англисче болобу? Англисче кимге айтасыз салам? Hi mom, hi dad, Marin, Жылдыз эже, Эрнест байке, улан улаш, эме Арген, салам, кандайсыздар? Сиз азыр Нарынга салам айтып атасыз, Америка жана Нарынга. Өзүңүздүн окуяңызды айтып берсеңиз, сиз канча жыл мурун Кыргызстанга келгенсиз? Анан кыргыз тилди канча жылда үйрөндүңүз? Мен дагы эле үйрөнүп атам. Бирок мен 2012-жылына май айында келдим. Джон Страхан да бир жыл мурда. Анан биякта келгенде окудук бир мугалим менен. Анан мен бир кыргыз үй-бүлө менен чогуу жашадым 2 жыл. Бишкекте эле же Нарында? Жок, Айылда. Актала, Тоголук молдо айылда. Ошол жакта жашадым. Анан албетте аяктан акта кыргыз сүйлөшөт. Ошо мен ар бир күн бир кыргыз сабак болду. Андан ошондой эле үйрөндүм. Люк, сиз орусча сүйлөйсүзбү? Мен орусча вообще билбейм. Жок, кичине орусча билем, бирок кыргыз сүйлөгөндөй эмес. Байкаганымча көбүнчө чет өлкөдөн келгенде кыргызча үйрөнүшөт, жапониялыктар дагы, анан орусча түшүнүшпөйт да. Сизди таң калтырбайбы? Бишкекте, мисалы үчүн, көп жаштар орусча сүйлөп калса, түшүнбөй каласыз да? Ошондой шарт болуп атат, мен көнүп калдым. Бирок эме анда-санда мен Бишкекте болгондо кичине адашып кетем, анткени орусча жакшы сүйлөй албайм. Бирок орусча үйрөнгөн келет. Биз дагы талкуубузга катышып, өзүңүздүн окуяңызды айтып бересиз. Сиз Түркиядан келгенсиз, Фатих. Өзүңүздүн окуяңызды айтып берсеңиз, сиз кантип үйрөнүп калдыңыз? Саламатсыздарбы, биринчиден урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Кыргыз-Түркмөнстан университети студенти болом. 4 жыл мурда ушул Кыргызстанга келдим. Ошонун негизинде биздин университетибиздин расмий тили ушул кыргызча жана түркчө боюнча болуп атат. Ошонун негизинде биз кыргызча үйрөнгөнгө мажбурбуз. Жана биз ошону өзүбүз жакшы көргөнүбүз үчүн ошол үчүн кыргызчаны үйрөнүп алдык бизде.
кыргыз менен кыргыз тили түрк тилине окшош келет. Сиз үчүн оңой болдубу ошончо ошондуктан? Алар экөө тилде бир тулган деп эсептеп атабыз. Биз ошон үчүн кыргыз тили үйрөнгөн, бул биз үчүн оңоюраак болду. Бирок мен да ошол байке кошулуп атам дагы эле үйрөнүп атам мен да. Орусча билесизби? Орусча түшүнө алам, ооба. Түшүнө аласыз, бирок сүйлөй албайсыз. Сүйлөй алам, бирок анча эмес, кыргызчадай эмес. Өзүңүздүн окуяңызды айтып берсеңиз, сиз Ооганстандан келгенсиз, э? Улуу Теңиринин аты менен, менин атым Кайрулла. Бул жерден силерге жана бардык Кыргызстан жарандарына ассаламу алейкум деп айтам. Рахмат. Жаңы Кыргызстанга келгенимде кыргыз тилине болгон каалоом, кыргыз тилине болгон каалоом аябай жакшы болчу. Анан кыргызчаны жакшы үйрөнөйүн деп аракет кылганмын. Досторумдан жана мугалимдеримден кыргыз тилин үйрөнгөнмүн. Канча убакытта үйрөндүңүз, Кайрулла? Кыргызчаны мен 6 айда үйрөнгөнмүн. 6 айда. Азыр кыргызча сүйлөп күнүмдүк турмушта колдоносузбу? Мен бул жерде бир эле кыргызча колдоном, кыргыз тилин колдоном, себеби орусча билбейм. Рахмат сизге. Биздин студияда бүгүн Жапониядан келген конок отурат. Аты Шуничи Ноичи, бирок кыргызча аты Чыңгыз. Чыңгыз, эмне себептен кыргызча атты тандап алдыңыз? Мен Японияда 2 ай кыргызча окуганда, кыргыз мугалим менен Шуничи деген күйөөңсүз да деп айтты. Анда сен бүгүнкү Чыңгыз деп айтты да. Анда ооба, мен Чыңгыз деп. Мен түшүндүрүп кетсең, Чыңгыз кыргыз тилин 2 айда эле, 2 ай болду үйрөнгөнүңүзгө. Эми кадимкидей эле мындай сүйлөп калганда бизге окшоп эле жана баарын түшүнөт. Мындан ары дагы улантасыз, э? Ооба. Өзүңүздүн окуяңызды айтып берсеңиз, эмне себептен Кыргызстанды тандап келип калдыңыз? Азыр сиз мен билишимче жал ооруканасында иштейсиз, э? Эмне иш кыласыз? Мен труда терапевтмин. Труда терапевто РКС жерлерде иштешет. Анда мисалы балдардын ооруканасында, чоң кишилер ооруканасында, балдар же кары адамдар уюду. Карылар үйүндө. Ана иштешет. Мен азыр жар больница балдардын ооруканасында иштеп атам. Ар жерде мен мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштейсиз. Анан ооба иштейм. Алар өзүң отуруп албайт да. Анда баспайт, тура албайт. Сиз жардам бересиз. Ооба, кантип отуруш керек, кантип туруш керек. Дайма чогуу иштейбиз. Балдар менен. Кыргыз, мен байкашымча Жапониядан келгендер, жапондор кыргыз тилин бат эле үйрөнүп алышат да. Эки тил окшошпу? Эмне себептен? Ооба, жапончо жана кыргызча грамматика аябай окшош да. Бирок мен эптеп сүйлөйм. Эптеп. Рахмат сизге. Биз Маша менен азыркыта чогуу иштеп калганбыз. Ал сенин окуяң кичине башкалардан айырмаланып турат. Сен чет өлкөлүк эмессиң, албетте. Биздин Кыргызстанда, аймакта, айыл жергесинде чоңойуп өскөн орус кызсың. Сен өзүң окуяңды айтып берсең, кандай шарт түзүлдү эле кыргыз тилин үйрөнүүгө? Эми кыргыз тилин үйрөнүүгө менде шарт, ошо үй бүлөлүк шарт болуп калды. Биздин үй бүлөбүздө ошо ата-энем, бир туугандарым бардыгы сүйлөйт, ошондон биринчи ирет ошондон үйрөнүп кеттим болуш керек. Анан кандай үйрөнгөнүмдү өзүм деле билбей калдым да. Кыргызча биринчи мама дедимби же апа дедимби өзүм деле билбей калдым. Айтып кетсең, Ысык көлдүн Жети Өгүз районунда чоңойгонсуз, э? Ооба, мен өзүм Ысык көл облусунун Жети Өгүз району Светлая Поляна айылында чоңойгом. Көбүнчө көлдүк орус улутундагылар кыргыз балдар менен мындай чогуу жүрөбүз, анан бат эле үйрөнүшөт деп айтышат. Анан билбейм, бардык курбуларым, биздин айылдагыларыбыз көбү кыргызча сүйлөйт. Көбү кыргызча сүйлөйт, э? Сен байкашыңча бул каалообу же методикабы? Сен пикириңде кандай?
кыргыз тилин үйрөнүүчү? Бул жөн эле каалоо болуш керек. Айылда өскөндөн кийин баягы курбуларың түшүнүш үчүн үйрөнүп кетет болуш керек да. Бирок эми айрым учурларда баягы кээ бир курбуларым түшүнчү эмес кыргызчачы. Анан сен кандай түшүнөсүң, кандай үйрөнүп кеттиң деген суроолорду азыр эстесем ошондо айтышчу да. Мен билбейм кандай түшүнөм деп. Мен ал кезде түшүндүрө алчу эмесмин, бирок бара-бара өзүм мындай азыр ойлонсом, ошол кезде баягы үй бүлөлүк тарбиядан бири-бирибиз менен кыргызча пикирлешип, маектешкенден кийин үйрөнүп кетиптирбиз да. Эскерте кетсем, Мария Колесникова азыр кыргыз филология факультетинде окуп, кыргыз тил мугалими болмокчусуң, э? Ооба. Сага чоң рахмат. Биздин залда дагы Дмитрий Пак деген жигит отурат. Дмитрий, өз окуяңызды айтып өтсөңүз, сиз кантип кыргыз тилин үйрөнүп калдыңыз эле? Саламатсыздарбы? Мен окуям, эми кандай десем, Кыргызстанда төрөлдүм. Төрөлгөндөн кийин садикке бардым. Садикке барганда үйдө орусча сүйлөшөбүз. Садикке барганда жарым группа кыргыздар эле, жарым группа өзбектер эле. Эми ошолор менен ойнош керек да, жаш бала болгондон кийин. Анан ошентип эле бер чөйрө, сизде үйдө орусча сүйлөп деп аралаштырып, анан бара-бара келип туруп сүйлөп калдым кыргызча. Канча жыл кетти ошо бала бакчага баргандан бери ошондо үйрөнгөнсүз, сиз? Мектепке бардым, мектепте уже кыргызча сүйлөдүм, жакшы эле. Рахмат сизге. Фатима, өз окуяңызды айтып берсеңиз. Мен Байрамкулова Фатима Юсуповнамын. Жашым 66-га кетти. 42-нчи жыл мектепте иштейм. Мен кыргызча тилди жакшы сүйлөп калганымдын байланыштырсам, мен мектепте мугалим болгон соң, мен ар кайсы улутта балдарды окуттум. Арасында орустарды да окуттум, корейцтерди окуттум, Азербайжанды окуттум, орус улутунда балдарды окуттум, немец улутунда балдарды окуттум, дунган улутунда балдарды окуттум. Көпчүлүгү кыргыздар. Эми ошол себептен мен өзүмө азыр сиздерди көпчүлүгүн угуп ойлоп атам. Мен бүгүн передачага, ушу берүүгө Карачай элинин диаспорасынын атынан келдим, ата журт ассоциациясынан. Өзү Карачай тили түрк тилдерине кирет да, кыргыз тили да түрк тилине кирет. Булардын түпкү тамыры бир, ошон үчүн кыргызча сүйлөбөш уятко деп ойлойм. Бул биздин экинчи тилибиз. Кыргыз тили менен Карачай тили Кавказдагы жашаган ошо түрк тилдеринин эң байыркы тилдери деп айткым келет. Себеби 485-жылы грек историги Геродот айткан экен, баягы айран деп. Айран өзү дүйнө жүзүнө Карачай элинен тарайт. Ошол себептен бизде кыргызчада айран болсо, Карачай тилинде деле айран. Макал лакаптары да окшош, үрп каада салттар окшош. Ошон үчүн бул эки тил өнүгүшүн тилеймин. Ушу тил экөө кылымдардан өчпөй, бүгүнкү өткөндө тил майрамын өтпөдүкпү 21-февралда. Ошондо дүйнөдө тилдер бар экен, бир жалгыз кемпир эле сүйлөп калып, ада дүйнөдөн өтүп кетсе, деги эле башка сүйлөбөгөн тилдер көп экен. Биздин кыргыз тили жоголбойт деп ойлойм, себеби биз кыргыз эли аз калк болсо дагы өзүнүн үрп каада салтын, өзүнүн кандай десем, эң жакшынакай жүрөлгөлөрүн барын ушуга чейин алып келатат. Мен бүгүн маршруткадан келатканда эле капаланып, мындай кандай десем, кыргыз тилчилер аябай капаланбай деле койсо болот. Биздин жаштар, биздин кыздар, илгерки мен жашым 66-да деп атайын айттым. Мен студент болуп келгенде биздин шардыктар туда пройди, сюда пройди, зачем пришел, зачем ушел деп орус тилин көп колдончу. Азыр кирсең, апа могу жерге отуруңуз, келиңиз, аялдамадан түшөсүзбү деп сейрек колдонуучу сөздөрдү азыр колдонушу. Мен артымда отурган жаштар, деги эле шаар ичинде жаштар көп колдонот. Ошон үчүн мен сиздерге Түмөнбай Байзаковдун ырын окуп бергим келет. Жомогу кумдай куюлган, жоголбойт тил кыргыздын, жаркырай берет түбөлүк, нурундай чолпон жылдыздын деп. Мен өткөн айдын Рахмат сизге, Фатима. Мен өткөн айдын дагы бир Октябрь району шаар республика өткөргөн кароо сынагына бардым, 1-орунду алдым. Манас айттым, ырдадым, ырларымды окудум, макал лакап айтыштым. Бирок шаардын конкурсуна келгенде бир Азербайжан улутундагы үй бүлө жеңип кетти. Кемпири, чалы, бала бакыра, неберелери баары тең кыргызча сүйлөп,
кыргыздын күүлөрүн аткарат экен, ошол Азербайжандын улуттук инструменттерин ошолордон артта калып калдым. Рахмат Фатима айым, чоң рахмат сизге. Залдагы отурган көрөрмандарыбызга кайрылгым келет да. Чынында эле Фатима айым сүрөттөп жаткандай биздин жаштар кыргыз тилин жакшы өздөштүрүп, жакшы билишеби? Мен байкашымча көпчүлүгүндө проблемалар бар да, көйгөйлөр бар. Орус тилинде сүйлөшөт жана кыргыз тилин жакшы билбейт. Сиз ортодо бала айтып койсоңуз. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Менин суроом Фатима айымга. Азыркы жаштар кыргыз болуп кыргыз тилин билбесе, бирок тарыхка туура келбейт да. Айрыкча көбүнчө мына шаар жагында орусча сүйлөшөт, бирок кыргызчаны аз билишет да. Айыл жергесине барсаң 100% кыргызча билет. Бирок ал жакта өтө мен мындан Бишкекке келгениме 4 жыл болду да. Мен Кореец, Кытай, түрк тилинде катышкан окугам, анан кыргыз тилинде көп улуттагы балдар менен окуганда айтты да, кыргыз тили эмнеге эрте үйрөнүңөр десем, айтты жана Айтматов, Чыңгыз Айтматов дүйнөнүн 88 мамлекетинде адабий жактан өтө кылганда жакшы кылган. Сиз оюңузду айтып койсоңуз, чынында эле азыр жаштар кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп келатабы? Бизде кыргыз тилин билүү көйгөй жокпу? Бизде мен ойгойм, БГУда окуйм, саясаттануда. Буга деген мамлекеттик түрдө бир көңүл бурушубуз керек да. Ошол бала бакчадан баштап атайын программа иштеп чыгып, жаш кезден баштап ошол кыргыз элинин жаш балдарын кыргыз тилинде бардык окуу китептерди чыгарышыбыз керек деген ойдомун. Эмне себептен көп чет өлкөлүктөр бат тили үйрөнүп атышат, анан көп жаштар кыргыз тилин үйрөнө албайбыз, методика начар деп жатышат. Сиз ушуга кошуласызбы? Мен болсо Чыгыш университетинде окуйм. Мен жана профессор Бейшай Усубалип агай окутат. Көптөгөн тилдер кыргыздын унутулуп калган сөздөрүн үйрөндүк да. Эми мен бул байкелерди, эжелерди көрүп кыргыздын тили өлбөйт экен, кылымдардан бери өчпөй келген ушул эжелерден, агайлардан билдим да. Сиздерге ийгилик. Анан жана кыргыздын жаштарын да үйрөтсөңүздөр да. Жакшы, рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Жооп берип койсоңуздар, силердин байкашыңарча араңарда микрофонду берип койсоңуз болот да. Чынында эле кыргыз тили үйрөнүүдө, кыргыз тилин өнүктүрүүдө жумуш барбы же жокпу? Саламатсыздарбы? Негизи азыркы учурда, азыркы күндөрү биздин кыргыз жаштарыбыз туура бул расмий тилине өтө басым жасап атышат. Деги эле бул жерде сөз болуп кетти, жаңы эле мамлекет көңүл буруш керек деп. Кыргыз тилине өткөндө жогорку кеңеште да талкуу болду го бул жөнүндө. Кыргыз тил комиссиясы айтты, баланча миллиард сом бөлүш керек. Буга миллиард сом бөлгөндө да өнүкпөйт, эгерде ошол кыргыз жаштары ошол кыргыз тилин сүйүп, кыргыз тилин даңазалап, мындай бир алдыга чыгарбасачы. Бул жерде отурган чет бөлөк улутундагы адамдарга мен өзүм атынан алкыш айтмакмын. Бул жерде отуруп өтөм денем дүркүрөп кетип атат, мындайча айткандачы. Жана азыркы экранын артында отурган жаштарга айта кетет элем, негизи эле кыргыз деген бул улутчул эл келген да. Улутчул болсоңор, улутчул дегенде эле бул орустун нацист деген сөзүн биз түзмө-түз которуп алганбыз да. Биздин улутчулдугубуз бул башка элди кемсинтүү, басынтууда эмес. Биздин улутчулдугубуз өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн тилибизди сүйүүдө болуш керек да. Жана да бул Эсенгул Ибраевдин улут болсом, тилим менен улутмун деген ыр бар го. Ошол ыр ар бир кыргыздын жүрөгүндө болсо дейм да. Рахмат сизге. Биз талкууга катышып кетесиздерби? Силердин байкашыңарча азыркы муун кыргызстандыктар кыргыз тилин жакшы билишеби же бир көйгөйлөр барбы? Жооп бере берсеңиз болот. Азырынча кыргыз жаштары жакшы эле кыргызчаны билишет, бирок кичине бир көйгөй бар албетте. Бул да ошол Кыргызстанда орусча менен кыргызчанын аралаш сүйлөгөнү. Бул албетте мамлекеттин расмий тили болгондуктан ошону көнүп алышыптыр. Менин байкашымча бир дагы проблем, бул жактагы жаштар өзүнүн чет өлкөдө жумуш табарына ишенгени үчүн бул Кыргызстанда мен жумуш таба албайм, орусчада жумуш таба алам деп, ошон үчүн орусчаны жакшы билишим керек деп ой чыгатат да, ой пайда болуп атат алардачы.
Ошон үчүн кыргызчадан кыргызча кичине артка калат, анан орусчаны бир аз дагы көбүрөөк үйрөнүшүм керек деп орусча басым салат да. Бул да албетте экономикалык жактан таасир берет деп ойлоп атам. Бирок менин байкашымча акыркы убакта кыргыз тилин билсең, жумушка жакшыраак өтөсүң да. Санжар, сиз өз оюңузду айтып кетесизби? Мурдагыдай эле орус тилин билсең, жакшы жумушка орношосуңбу, же кыргыз тилин билүү азыр бир мындай чоң сенин жетишкендигиңе айландыбы? 3-4 жыл, 4-5 жыл мурункуга салыштырмалуу азыр бир топ эле кыргыз тили өнүгүп калган. Кыргыз тилине басым жасалып атат, ошо жумушка алганда. Бул жөн эле жасалма басым жасообу же чындап эле муктаждык барбы? Жок, муктаждык. Мисалы эл аралык уюмдарда иштесең деле, сен региондордо иштейсиң да, кыргыз тилинде сүйлөгөн адамдардын көйгөйүн жеткирип беришиң керек, сүрөттөп. Ооба, акыркы жылдары муктаждык көбүрөөк болуп атат кыргыз тилге басым жасалып, анан жанакы сурооңузга бир аз жооп берилбей калды окшойт. Каалоо жетишпей атабы же методикабы дегенчи. Менимче каалоо гана бар да, методика бар үчүн чет өлкөдөн келген бул замандаштарыбыз кыргызчаны үйрөнүп атат. Каалоо болсо. Санжар, өзүңүздүн окуяңызды айтып кетсеңиз, сиз кантип кыргыз тилин үйрөнүп калдыңыз эле? Санжар Эралиев өзү редактор, кыргыз тилинде редактор болуп иштейт. Мен Мариядай болуп, мен деле кыргызчаны кантип үйрөнүп калганымды билбейм. Ошо 11-класста өткөм, кыргыз класска. Анан анда деле мектепти бүтүп атканда деле кыргызча билчү эмес, мына университетке келдим, анан группалаштарым баардыгы кыргыздар болчу. Ошо анан дил баяндарды кыргызча жазып, ошо кыргыз тил, мен филологияда окугам да. Ошентип эле анан кантип үйрөнүп калдым, чындап билбейм. Сиздин байкашыңызча, рахмат сизге Санжар, дагы кайрылабыз бул темага. Сиздин байкашыңызча Кыргызстанда азыр кандай тенденция болуп атат негизичи? Кыргыз тили өнүгүп атабы? Сиз кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдыңыз эле, айтып берсеңиз? Мен кыргыз тилине университетке келмегенден мурун кыргызча билген болмочумун. Бул жака келгенде түркчө жана кыргызча тилдерини сөзсүз үйрөнүш керек. Биз азыр мен бул жыл келдим, азыр даярдоо курсунда окуп атам. Даярдоо курсунда азыр 6 ай, 7 ай болду. 7 айдын ичинде мынча кыргызчаны үйрөнүп алдым. Себеби биз түркменчеге да окшош. Биздин түркменче менен кыргызчанын анча-мынча көп айырмасы жок. Ал себептен бат эле үйрөнүп калдым. Азыр өзүмдүн эмне кылышым, сүйлөшүп, жакшы сүйлөшүп алабыз, бири-бирин түшүнө алабыз кыздар менен. Рахмат сизге. Методика, кайсы методика менен окудуңуз? Кайсы китеп менен сизге сабак өтүштү да? Бизде китеп кыргыз тил 3 китеп бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Азыр биз 3-чү китепти окуп атабыз. Кыргыз тили деп жазылган. Кыргыз тили үйрөнүү деп биринчи, экинчи, үчүнчү. Абдумомун мырза, сизге кайрылам да. Менин билишимче, бизде методикалар көп эле иштелип чыгып атат, Ошол эле отурган чет өлкөлүк жарандар ошол методика менен кыргыз тилин үйрөнүп жатышат да. Сизде ошондой пикир барбы, же методика жетишсизби дагы элечи? Ыкчам үйрөнүш үчүн. Менин оюмча, негизги методика бул каалоо да. Азыр мен өзбек болгон үчүн өзбек кыргыз тилдерде эле да, мындай жакын бири-бирине мындай тил билгендерди катар баалабайм да өзүмчөчү. Анан бул Мария анан Санжардан мен айырмаланып, мен жакшы билем да кантип үйрөнгөнүмдү кыргызча. Кантип айтып берсеңиз? Мен 30 жашымда мамлекеттик бийликке ишке чакырып калышты райондук. Анан референт катары эле иштедим. Анан ошондо мен төрага, райкеңеш төрагасы ишке алганда, анан айтты да, Абдумомун, сен өзбек катары ишке алдым себеп дегенде, райондо өзбектер көп экен, бир өзбек иштеген жакшы болот деп. Анан ушу кыргызчаны үйрөнүп койгону, антпесе иште керек болот деп, мындай жакшынакай менен айтты да. Анан мен ошо кишини уят кылып койбоюн деп, ошо күнү эртеси баштадым. Анан бирге иштеген балдар азыр көрүп отурса, мен калпай турбаса керек. Кыргызча кесиптер алып алам да, чуркап жүрөм да, өзүм түшүнбөгөн сөздү. Мына кандай болот депчи. Анан көрсө тигилер да жакшы билбейт экен ошо сөздөрдүчү. Анан менден кача баштады ошо балдарчы, ошо артынан кууп жүрүп. Сизге акыл үйрөткөн да. Анан азыр мына чет өлкөдөн келгендер кандай болот атат? Алар ошо кыргыз тилин билбесе, алар турмушу оор болот да, дедичи. Ошо зарылчылык бар. Анан методика качан пайда болот? Методика суроо талап болгондо болот да. Суроо талап бар да, бирок азырчы, үйрөнүп атат. Анан мен бир нерсеге таң калдым да, мына мамлекетте көп акча бөлүнүп атат, саясатыбыз бар, комиссиялар иштеп атат. Бирок Кыргызстанда баягы өз кыргыз тили жана адабияты деген институт жок да.
ар бир мамлекетте өзүндө ушундай институт болуш керек. Рахмат сизге, Абдумомун. Биз кайрылабыз. Абдумомун мырза жакшы бир темага кайрылды да. Бул чет өлкөлүктөр келгенде кыргыз тилин билбесе, Кыргызстанда жашай албайт депчи. Ушундан улам сиздерге кайрылгым келет да. Кыргыз тили сиздерге, кыргыз тилин билүү эмне берет? Жашооңарды кандайча өзгөртөт? Бүгүнкү күндө кыргыз тили аркылуу мен көп жетишкендиктерге жеттим. Бүгүнкү күндө мен журналист кесибин аркалайм. Ошону менен катар коомго баягындай көптөгөн кишилер менен тааныш болуп, ошонун аркасы менен өзүмдүн наанымды табам. Сиз айтып кетсеңиз, Чыңгыз, кыргыз тилин билүү сизге кандай пайда алып келет? Жашооңузду кандайча өзгөртөт? Жашооңузду. Кезешет, дагы бир айтыңыз. Кыргыз тилин билесиз да, үйрөндүңүз. Кыргыз тилин билүү сиздин жашооңузду кантип өзгөрттү? Мен такыр сүйлөй албайт да, кыргызча. Такыр маалымат, такыр сүйлөй албасаңыз жашай албайсыз, Кыргызстанда. Анда мындай сүрөттү таратып, анан бары бöde. Дайым айтып. Рахмат сизге. Люк, ушул эле суроого жооп берсеңиз. Аябай кызыктуу тема. Баарыңыздардын сөздөрүңүзгө рахмат. Менин оюмча деген бул шарт кичине жөнөкөй эмес. Мисалы үчүн мен айылда болчумун. Жана аякта бардык киши, сиз биринчи бала биякта ошондой айтылды. Айылда бардык киши кыргызча сүйлөшөт. Биякта Бишкектин шарты же башка жердин шарты билбейм мен. Бирок мен өзүм англис тил мугалим болом. Жана башка тил өйрөткөнгө методика бир. Биринчи көп колдонуш керек. Эгерде колдонбосо классында, сабакында жана сабактан башка, анан окуучулар өзү өйрөнбөйт. Дагы эле окуучулар өзү каалоосу бар. Көп киши ошондой айтылды. Өзү каалоосу бар. Мисалы үчүн биз волонтерлорубуз же ыктыярчы кыргызча. Ыктыярчылар эгерде кыргызча билбесек, анан кантип биздин жумушубуз кыла алабыз? Кыла албайбыз чындыгы. Биз бияка келгенге жардам бергенге үчүн билим берүү, ден соолук башка секторлор, башка бөлөктөрүндө билим беребиз. Бирок эгерде кыргызча билбесек, анан башка кишиге билимди бөлүшө албайбыз. Ошондой менин оюмча деген биринчи кишинин өзүнүн жүрөгүндө максат бар болуш керек өйрөнгөнгө. Эгерде өзү ойлонсо, бул тил мага пайдасы жок, анан өйрөнбөйт. Бирок мисалы үчүн башка чет өлкөдөн киши, мен мисалы, кыргыз тили айылда өзгөчө, аябай чоң пайдасы бар. Люк, айтсаңыз, сиз кыргызча сүйлөп атканда Бишкекте кандай таасир этет башкаларга, сиз кыргызча сүйлөп атсаңыз азыркыдай? Көбүнчө киши менин тажрыйбамда көбүнчө кишилер кыргызча билет. Мүмкүн көп эмес, бирок билет аз эле. Дагы ошондой мен жолго чыкканда жүргөнгө мен жөн эле ачык сүйлөм. Же бир киши кыргызча билбесе, анан башка кишиге жардамга издейм. Таң калышабы, сизди кыргызча кантип үйрөнүп алдың деп сурашабы? Кээ бир киши таң калат, ооба. Биз азыр бир үзүндү көрсөк, видео сюжет. Гарварддын докторантурасында окуган Мэти Купер Кыргызстанда жашап кеткен. Биз каалоо тууралуу көп сүйлөшпөдүкпү? Эмне себептен кыргыз тилин үйрөнө баштады? Анын интервьюсун угуп койсок кыскача. Менин атым Мэт, мен Гарвард университетинин аспирантымын. Мен кыргыз тилин өзүм эле үйрөнө баштагам. Себеби 6 жыл мурун комуз ойногондо үйрөнүп. Кыргызстанда ош Бишкекке баргам. Тилекке каршы кыргызчаны аз эле билем, бирок комузда жакшы ойнойм. Дагы бир жолу Кыргызстанга барып, тилди жакшыртамын деген үмүттөмүн. Мэтьюден биз скайп аркылуу интервью алганбыз, ошондуктан компьютердин үнү чыгып калыптыр. Фатих мырза, сизге кайрылсам да, сизге кыргыз тили күнүмдүк жашоодо эмне берет? Жашооңузду кандайча өзгөртөт?
кыргыз тили үйрөнгөндөн кийин албетте бул биздин чөйрөбүздөгү досторубуз менен жакшынакай сүйлөшкөнгө бизге мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз тили үйрөнгөндөн кийин казак тили жана түркмен тили болсун жана ошол тирк тилдүү мамлекеттердин ошол тилдерин үйрөнгөнгө бизге мүмкүнчүлүк берди да. Мисалы мен казакчаны буга чейин Казакстанга барган деле эмесмин, бирок казактын бирөөсү сүйлөп калса мен аны жарымысын түшүнө алам. Себеби бул кыргыз тилин билгени үчүн ошол бизге пайдалуу. Кеңейет. Кайрылуу айтсаңыз, тилди мажбурлап үйрөтсөк болобу, кыргыз тилин мажбурлап? Бизде бир мыйзамдар иштелип чыккан, мисалы үчүн мамлекеттик жумушка баратканда сынак өтүш керек, же болбосо тилди билбесең сага штраф төлөйсүң деген бир эрежелер киргизилген, бирок ал мыйзам өтпөй калган да. Кыргыз тилин мажбурлап үйрөтүүгө мүмкүнбү, мажбурлап? Досторубуздун айткан сыяктуу ар кимдин өз каалоосу, максаты болуш керек да. Менин де дүйнөдөгү эң негизги жана эң негизги максаттарымдын бири тил үйрөнүү жана тил билүү да. Себеби дегенде илим жашоодун булагы, ал эми тил үйрөнүү да илимдин булагы болуп эсептелет. Анан да агайымдын үйрөткөн бир макал боюнча бир тил билген киши бир адам, эки тил билген киши эки адам болуп эсептелет да. Анан да башка да бир макал айтып кетсем, өз тилини билбеген, тилини жоготкон эл өзүн да жоготот деп айтышат да. Ошондуктан ар улут өз тилини үйрөнүш жакшы үйрөнүш керек. Анан жашоодо мен жашоомдо кыргыз тили эмне берет деген суроого жооп берсем, тил билген аябай жакшы да. Мисалы үчүн мен азыр Афганистанга кетсем, Афганистанда кыргызчаны билген киши аз деп ойлойм да. Ошого байланыштуу бир кесиптин ээси боло аласыз? Ошого байланыштуу, кыргызчага байланыштуу бир кесиптин ээси боло алам. Мисалы үчүн Кыргызстандын Афганистанда элчилиги бар. Ошол элчиликке барып мен иштей алам. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бизде телефон чалуу бар. Сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мен орус кыз кыргызча сүйлөп, нукра кыргызча сүйлөдүм, мен ошоңузга ыраазы болдум да. Кыргыздар өзбек тилин көбүрөөк кошуп атат да. Ошо кыргыздар өзбек тилин кошпой, нукра кыргызча сүйлөсө, ошого ыраазы болот элем да. Орус кыз кыргызча сүйлөгөнгө ыраазымын. Сизге ден соолук каалайм. Деле ошого ыраазымын. Рахмат сизге. Кыргыз тили менен өзбек тили окшош да, ошондуктан аралашып кетет. Бул мындай табигый эле көрүнүш да, ошону тактап өтөйүн деген. Менде бир суроо да, мисалы үчүн досторум бар, кыргыз тилин билбей калышкан, орус чөйрөдө чоңойгон. Бирок кыргыз тилин үйрөнөйүн десек эле, бизге басым жасап, сен кыргыз тилин билбейсиң, эмнеге үйрөнбөйсүң деп анан уялышат да. Ошол кыргыз улутундагы, бирок кыргыз тилин билбеген жаштарга эмне дер элеңер? Маша, сизде барбы? Ооба, албетте, бүгүнкү күндө мен менен көптөгөн тааныштарым, курбуларым бар арасында улуту кыргыз болуп, бирок кыргыз тилин билбеген же чала билгендерчи. Анан алар айтышат, сенин жаныңда биз уялабыз сүйлөгөндөн деп. Сен орусча кошпой сүйлөйсүң депчи. Анан ал кишинин өзүнөн болуш керек да. Анан албетте бүгүнкү күндө ошо өз улутуңдун тилин билиш бул албетте керек. Өз тилиңди билбесең, албетте улутуңду да жоготуп коюшуң мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө ошол баягындай жумушка алууда кыргыз тилин билүү бул абдан жакшы. Мен ойлойм, келечекте көптөгөн жаштарыбыз мындан ары дагы кыргыз тилин үйрөнүүгө өзүнүн көңүлүн коюп, баягындай багыт коюп, максат коюп алып, үйрөнүп кетишет болуш керек да. Себеби дегенде мен буга чейин Көлдө иштеп келгем. Ага чейин болсо ушу Бишкек шаарына келип иштегенде жаштардын көбү кыргызча жакшы билчү эмес да. Мен иштегенде ушу тоскоолдук болчу, кыргызча суроо берип калсаң, орусча жооп бергенде кадимкидей кыйынчылык да. Алгач келгенде таң алгам да, эмне себептен кыргыз болуп сен кыргызча билбейсиң деп таң алчумун. Анан бара-бара мына азыр байкасам көбүнчө уже үйрөнүп келатышат. Рахмат, Мария. Чын кыз айтсаңыз, келечекте кыргыз тили сиз кайсы жерде колдоносуз кыргыз тилин? Кыргыз тили. Келечекте.
Кыргызстандан кеттиңиз дейли? Японияга кеткенде. Японияга кеткенде. Керек болобу сизге кыргыз тили? Японияда кереги жок го? Дагы бир суроо берейин дегенде, мисалы үчүн Японияда элестетели да, жапончо билбеген жапондуктар барбы? Элестетүү мүмкүнбү? Ооба. Алар кайсы тилде сүйлөшөт? Кайсы тили? Япончо эле. Япончо баары билишет да, Ооба. Мен билишимче ыр аркылуу дагы тилди өзүнчө эле үйрөнбөй, бул кыргыз башка улуттун салт санаасына да кызыгуу менен чогуу келет да. Сиз ырдайсыз, ырлар аркылуу дагы үйрөнгөнсүз. Бизге бир сап ырдап бересизби? Жакшы көргөн кыргыз ырынан. Кайсы ыр? Азыр. Кол чап койсоңуздар. Аратонуна жаргында кыздар ойноп жатышат. Шакектерин жоготушуп бизге көрүп жатышат. Ай, жаман экен кыздар, ай. Ай, жаман экен кыздар, ай. Рахмат сизге. Ырдын маанисин түшүнөсүзбү? Кичине эле. Шакегин ыргаткан. Люк, мен сизди да көп көрүп жүрөм да. Сиз дагы ырдаганды жакшы көрөсүз. Кайсы ыр сиздин кыргыз ыры сиздин эң сүйүктүү ырыңыз? Кыргыз эме улуу ыр, аты кыргыз жери. Ырдайм бу? Ырдап берсеңиз бизге. Бир макал бар, эме кимдин жериң жердесиң, ошол ырын ырдайсың. Ошондой мен кыргыз музыкалар аябай жакшы көрөм. Бияка келгенден чындыгы биякта бир ыр ырдасаң, анан баардык киши кулат ошондой. Алато ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам танды тоосо кучактайм ой кырларын нурга кошо улусуң кыргыз жери нурдан бүткөн сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Рахмат сизге. Аябай сонун айткенсиз. Кантип үйрөнүп калдыңыз эле, айтып берсеңиз. Мен интернетке издедим сөздөр, анан кулак менен үйрөндүм. Дагы биз менин үй бүлөм менен анда-санда ырдайм, конок келгенде ырдайбыз. Дагы мен башка волонтер, башка ыктыярчы менен бир группа жасадык. Жана анда-санда биз Бишкекке жүрөбүз, жана жолдо ырдайбыз. Жалаң кыргызча ырларын ырдайсыздар, Азыр ырдабайм, бирок эме тыйын берсең мүмкүн. Макул, рахмат сизге. Сиздерден бир жыйынтыктоочу сунуштарды күтөбүз да. Кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн кандай кадамдар керек азыр? Айтып кетесизби? Мен ойлойм, кыргыз тилди өнүктүрүш үчүн жаш балдардан башташ керек да. Жаш балдарды үйрөтүп, кыргызча сүйлөгөнү. И бара-бара келип, чоңоюп кыргыз тили сиздин жашооңузда кандай жардам берди, жашооңузду кандайча өзгөрттү? Достор менен сүйлөшкөнгө, түшүнүш үчүн аябай жеңил. Бири-бирибизди түшүнөбүз жарым сөздөн. Анан жумушка киргенде, мисалы, өзүм Билайнда иштейм. Билайнда иштеп атканда ар кандай адамдар келет. Орусча сүйлөйт, өзбекче сүйлөйт, кыргызча сүйлөйт. Ошолор менен сүйлөшкөнгө аябай жеңил да. Рахмат сизге. Сиздин сунушуңуз, Мария айым, тилди өнүктүрүү үчүн? Менин сунушум дагы бир ушундай ойлор айтылды. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп. Бул тилди үйрөнүү жана орустардын баснописец Иван Андреевич Крылов 50 жашында деле грек тилин үйлөрүптүр. Дагы бир окумуштуу, атын билбей калдым. Ушу өзүнүн өмүрүндө 60 тилди үйрөнүптүр. 60 тилде сүйлөчүкөн. Андан тышкары кээ бир тилди 2 жумада эле үйрөнсө болот дейт. Эми могу бизде моякта бир балдар суроо берип айтып атпайбы? Фатима айымга суроом бар эле деп, анын суроосу болбой эле бир ой пикир сунуштар калып элек болуп кетти.
өзү негизи өзүнүн тилин билбеген мен уят нерсе деп ойлойм. Себеби тил адамдын жүзү дейт. Жүзү. Сулулугу каш эмес, көз эмес. Тил адамдын жүзү. Улут болуп, кыргыз болуп туруп өзүмдүн тилин билбейм. Мен орусча гана сүйлөп, орусча гана түшүнөм десе, бул уят нерсе го деп ойлойм. Себеби Расул Гамзабатов айткан экен да, эртең тилим өлө турган болсо, бүгүн менин өлүп калганым жакшы деп. Бекеринен айтылган эмес, ошон үчүн өзү туруктуу улут өзүнүн тилинде так накта сүйлөш керек, макалы менен, лакабы менен уялбай. Себеби атам заманда Манас бабабыздан келаткан тил болсо, андан эмне уялат? Башка тилдин эмне артыкчылыгы бар? Рахмат сизге. Сизде азыр мен сунуштар бир бар оюм калды. Мен кечирип коюңуздар, бул менин маңдайымда отурган жигиттерге, кыздарга бир суроо бергим келип атат да. Бул кыз биздики экен, тиги жигит Япониядан келген экен, Америкадан, Таджикистан, Түркиядан келиптирсизби? Дүйнө жүзүндө биздикиндей мектепке 30-тан 40-тан бир класска балдарды чогултуп алып, башка тилди үйрөткөн өлкө барбы деп сурап көрүңүзчү. Суроону түшүндүңүздөр да. Мисалы үчүн бир өлкөдө 2 мамлекеттик тил жана расмий тил өлкөлөр барбы деп суроо берип атат да, ошондой. Маселен сизге жигит, Турцияда бир класста 40 баланы чогултуп алып эле кыргыз тилинде биринчи эле класска 6-га чыгып келсе эле отургузуп алып эле кыргыз тилинде окуткан мектептер барбы? Бизде мындай болот. Бизде негизги мамлекеттик тил түркчө болгондуктан баардыгы ошол түркчөнү окуп атышат. Бирок андан сырткары ошол биздин билим берүү министрлиги тарабынан кээ бир мыйзамдар боюнча, мисалы англисче үйрөнсө болот. Кээ бир ошол эмелерде, мектептерде жана башка тилдерди немис тилинде үйрөтүшөт да. Бирок алардын 1 же 2 жыл үйрөтүшөт да, мисалы. Бирок мамлекеттик кызматта иштөө үчүн түрк тили керек, Кечирип коюңуз. Мен ушул суроону президенттин аппаратында иштеген бир кишилерге да суроо бердим. Бирок суроо бергенде коркуп да кетесиң да, мындай тескери болуп калбайбы, туура кандай десем, политикага же эмнесине бир мыйзамына туура келбей калабы деп коркуп кетем. Но мен айткым келет, дүйнөдө ошондой бир эле өлкө бар экен, кайсы өлкө экенин билбейм. Биздин могу кыргыз тилинин өнүкпөгөнү, мен 40 жылдан ашык мугалим болуп жүрөт деп атпаймынбы? Кемчилиги ушунда. Кыпкымындай 6-га чыккан, 7-ге чыккан, дегеле ата теги орусча сүйлөбөгөн балдарды алып келип эле 40 баланы отургузуп, биринчи эле орусча математикасын, орусча сабактарын баарын орусча өтсө, айырмасы эмне? Балдар өтө кыйналат. Ошол балдар бытовая речь деп бөлүнөт. Ошол кыргыз орустун эле бытовой разговорный речин 4-5 класска жеткенде араң үйрөнөт. Менин атым Санжар, мен момундаймын, тетигиндеймин деп. Ананы күчкө салып эле биякта жок, күчкө салып окутса болбойт, болот. Биз программабызды жыктайын деп калдык. Мен залдан да угайын дегенде, сунуштар барбы? Кантип өнүктүрсөк болот, Абдымомун мырза? Мен оюмча биринчи кезекте тилди өнүктүрүш үчүн кыргыздар өздөрү мындай тилге мамилесин өзгөртүш керек деп ойлойм да. Анткени мына жакында мен региондордо кыдырып келдим. Нарында дагы, Ошто дагы кыргыздарга кыргызча сүйлөсөң орусча жооп берип атты да. Мен таң калам да ошого. Дагы делеби? Мисалы үчүн региондорго чыккан кыргызча сүйлөшөт баары элечи. Анан баягы телеканалдарды да карасаң, саясатчыларыбыз орусча кошпосо сүйлөй албайт да. Анан мен өзүм башымдан өткөн нерсе, БШКда иштеп атканда кыздар келип интервью алып атты да. Анан мен кодекс чыгарып, кыргызчасын издеп атсам, бир-эки терминдерди. Анан айттым да, кыргызчасын айтайын десем, баягы журналист айтып атат да, орусча айтып коеюн, боло берет деп атат да. Андай болбош керек да. Рахмат сизге. Убактыбыз чектелүүдө, журналист катары Санжар айтып койсоңуз, кандай сунуштар бар? Мен таң калууну азайтууну сунуштайт элем да. Мисалы мен жеке өзүм маршруткага, троллейбуска же бир коомдук жайларда жүрүп, телефондо кыргызча сүйлөшүп калсам, мен кеткиче ушинтип таң калыша берет да. Кыргызча билүү таң калуу эмес да, ошо таң калууну азайтып, ошону азайтсак балким. Кандай, мисалы үчүн, үйрөнүүгө мындай өбөлгөлөр түзүлбөй жатат да, шарт жок болуп жатат. Менимче мындай шарт жок деп айтуу туура эмес. Шарт бар кыргызчаны үйрөнүүгө, каалоо гана керек. Сиз өзүңүз айтып койсоңуз. Мария. Саламатсыздарбы, Нарга. Менин атым Мария, и менимче сиз сурадыңыз, калуу керекпи же методика керек? Менимче азыркы учурда башка адамдарда калуу бар. Бирок методика жок. Мисалы мен мектепте Советский Союздан калган китептер менен окудум. Анан университетке келгенде жаңы китеби менен окудум. И ошол учурдан мен кыргызча сүйлөйм. Бирок мен мектепте сүйлөдүм, бирок бытовой эле.
азыркы учурда мен дагы жакшы сүйлөп атам. Америка университетинде окугансыз, методика эмнеси менен айырмаланат? Бул жана методика, мисалы бул китеп Кылын караткан тил, Гүлмира Дүйшеева автору. Бул Европалык стандарттар менен түзүлгөн, Ооба, бул Европадан келген стандарттар менен түзүлгөн. Бирок Европадан келген бул жакшы болуп атат, уровень бар. А1, А2, А3. Эгерде сен А1 уровеньден баштайсың. Ошон үчүн менимче бул абдан жакшы. Мисалы мен мектепте кыргыз тили окуганда бар китептер абдан кыйын болгон. Рахмат сизге. Биз программабызды жыйынтыктайбыз. Акыркы сунушту айтып койсоңуздар. Өнүктүрүү үчүн эмне кылыш керек? Кыскача эле бир сүйлөм. Мен атым Улукман. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деген жакшы сөз бар да элимдечи. Ушул жогоруда бир сунуш киргизгим келип турат. Башка улуттун өкүлдөрү ушул жерде анча-мынча кыргыздын улан кыздарына салыштырмалуу кыргыз тилин нукура так сүйлөп атат. Ушуларды көрүп биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин программанын негизги мазмуну чет өлкөлүктөр кыргыз тилин үйрөнүп жаткандан кийин, демек методика бар, чөйрө бар, шарттар бар, кыргыз тилин үйрөнсө болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.